Ошондой эле дагы бир балдар менен мамиле кылууда ушуну унутпайлы туугандар. Жашырып билүү. Ушул нерсени да балдар аябай жакшы көрөт. Алардын айыбын ачып салбастан жашырып, жашыра билгенди. Айрыкча айрымдар билет, туугандардан көрөбүз да. Алла сактасын, жаш кезинде бала бир туура эмес ката кылып алат, ошону сүрөткө тартып алат же видеого тартып алат, сакталып калат да. Же бир туура эмес иш кылып алган ошону ата энеси сактап калат, же туугандардын көзүнчө кылган ошону бир жакшы эскертип жүргөн окуя катары кайра эле айта берет. Ал балага аябай оор тиет, кызга деле оор тиет. Аны эле айтып койбостон бир туугандардын көзүнчө айтат, туугандар келсе айтат, ошону бир эстеп жүрө берет. Бул эмнеге алып келет? Алардын кемчиликтерин жашырбай, айрандай төгүп, айыбын айта берип, мамилелердин муздашына, анан бир жакшы кадам кылайын десе эле умтула албай калат бала. Түнт болуп, мындай уялчак болуп, тартынып, эмнеге себеп көңүлүндө калып калган. Мени дагы уят кылат булар, дагы келечелеп айтып жүрө берет, шылдыңдай берет деген нерсе пайда болот дагы. Балада өзүн өзү сурабайт ушунайынан. Кемчиликтен коркот, катадан коркот, уят болуп калуудан коркот, шерменде болуп калуудан коркот. Дагы эскерип жүрө бергенди каалабай калат. Келе бир кличка коюп алат, Алла сактасын. Ошо менен айтып жүрө берет. Анан көчөдөн бир нерсе көрсө да ошону шылдыңдап, мурун сен ушундай ката кылдың эле, ошого окшош экен бул, же тиги окшош экен деп, анын оюнда ойлойт ата эне, мен баягы күлүп тамашалашып жүрөм, мындай кылып жүрөм деп. Бирок шылдың жол менен тамашалоо, мазактоо жол менен тамашалоо, келечелеп тамашалоо, а менен жакын болом деген бул туура эмес нерсе. Субханалла, адамдын табияты ушундай кичинекей. Канчалык жашырып, айыбын төгүп, ашкере эле осуят берем деген бул оңдойм деген оңдолбойт. Адамдын өзүнүн инстинкт деп коебу, табиятына, фитратына ушундай наоборот тетиринен кетет. Бир эле адамды элдин көзүнчө бир катасын, сен ушундай элең, мен сага азыр ачык эле бетиңе айтып коеюн. Мындай делеңиз. Сизге да ачык айта турган, бетиңе айтып кое турган сөздөр менен жооп берет сага да. Ал эми жеке алып барып, балам, мына мен сенен мындай нерсени байкадым, атай мына атаң көзүнчө, же апаң көзүнчө, же инин көзүнчө, агаң көзүнчө, эжең көзүнчө, карындашың көзүнчө айтпайын. Муну мына мындай кылсаң, мындай болот экен деп айтып көрүңүзчү, таасирин берет. Анан ошону эле чай ичип атканда айтып көрөйлү. Сен деген, мына айтып коеюн, эскертип коеюн ушулардын көзүнчө дейт кайра. Балким кээде ойлонуп кетет, ушул көбүрөөк таасир берет депчи. Алла сактасын. Ошон үчүн Алла таалам ушу аятын эстей жүрөлү. Тагабун сүрөсү 14-аят. Эй Аллахка ыйман келтиргендер, силердин аялдарыңардан, балдарыңардан кээ душман силерге. Алардан сак болгула. Эгерде силер кечире билсеңер жана жашыра билсеңер, Алла таалам силерге кечиримдүү, ырайымдуу деген. Ошо ватагфиру деген алдымдар айтат, жашыруу деген. Анан жашырбай эле аялыңда же балаңда бир кемчилик болсо эле ата энесине айтып берсең, балаңда бир кемчилик болсо эле апасына айтып берсең, ошону эле ортого сала берсең, мунун натыйжасы эмне болот? Дагы бир чоң коркунучу. Мен чын эле ушундаймын дейт. Болду, эмне кыласыңар? Баарына бар айткыла дейт. Жанагы публикада жүрүп уяты кетип калган адамдар билесиздерби? Өзүң көрүп таң каласың, ушунчалык адам барабы депчи. Ал ушундай жүрөктөгү адамдын сезимдеги уят деген нерсе чыгып кеткенде эч нерседен уялбайт болду. Эмнеге? Себеби ал болду, ашкере болуп, уже бүт ачылып калган. Уят кетип калган. Ошо уят кеткенден болду, калган таасир бербейт сөздөр. Но ошонун бири дагы кээде балдардагы жаман мүнөздүн калып калышына, ошонун туруктуу болуп калышына, уялбай калышына ата эне өзү себеп болуп калат. Ошону жашыра билип, осуят бербеген үчүн. Ошон үчүн бул Куранда аялыңар, балдарыңар душман дегени, ошол кээ бирлер аялдардын алсыздыгы, балдардын алсыздыгынан Аллахка каршы боло турган нерсени силерге жабыштырат да. Баш ийип кетпей, Аллах буйруган нерседе махлукатка баш ийип күнөөгө түшүп кетпестен, эгерде күнөө ишке эркек адамдар баш ийип кетсе, балдар күнөө ишке буйруп ошонун артынан баш ийип кетсе, анда бул аялдар, балдар душмандай эле болуп калат да. Ошон үчүн берде Куранда душман деген да, сак болгула дегени, ошо күнөө иште аларга баш ийбегиле. Кээде күнөө ишке буйруйт, аялдар да буйруйт. Ана аялдар өзү да сезбейт, балдар буйруйт. Ата эне балдарын жакшы көргөндүгүнөн же башка бир себебинен ошолордун сөзүн эки кылбайын деп күнөө ишке моюнун сунуп кетет, Алла сактасын. Бул жерде биздин айта турган бул эмес. Бу жердеги ва ин тафу, кечире билсеңер, ва тасфаху ва тагфиру, жашыра билсеңер, жүрөгүңөргө кек сактабастан кечире билсеңер, жакшы дейт. Ошон үчүн алымдар айтат, эң чоң себептерден болуп саналат балдардын оңолушуна. Ошолорду айыптабастан, абийирин төкпөстөн жашыра билүү. Алла сактасын, кээ бир ата энелер үйдөгү бир туугандары менен чектелбейт. Барып үйүнө конок келсе, балким алыстагы туугандарын айтып салышы мүмкүн да. Сенин балаңар кандай, биздин бала ушундай деп. Бул андан да жаман. Болду, Алла сактасын.
жаман уже адамга жахилиясы өзүнүн бир туура эмес караңгы капырлыкка жакын боло турган мүнөздөрү болот адамдын. Мисалы адам сараң болот, адам көкбет болот, адам өжөр болот, адам бирөөгө зулум бергиси келет. Ошондой сыпаттарын ойготуп, ошону калыптандырып, өнүктүрүп, өстүргөн болосуз Аллах сактасын. Анан баленин баарын күтө бериңиз ушу. Бекемдеп саласыз ушундай жаман мүнөзүн. Ал эми жашырып, кучактап келип, жакын жерден жеке айтып, жакшы сөз менен көкүрөгүңүзгө тартып айтса, бала сезет аны. Ата энем мага жакшы калып аткан турбайбы? Кой мен оңдоюн, ушуну канча жыл суранып атат, ушинтип айтты эле жакын кылып деп. Чекесин өп, кучактап ата эне айтып көрсүнчү. Кызына болобу, баласына болобу таасири өтө чоң болот. Муну өзүңүзгө эле салып көрүңүз. Бир адам сизди элдин көзүнчө кемчилигиңизди айтуу менен, жеке айтуу менен, жакшы сөзү менен, муну тек гана жакшылык каалап атам. Эми ушуну ата эне айтса кандай сонун бул. Ошон үчүн унутпаш керек. Эжеси да, анан мунун карындашы да, агасы да, инисиден баарыбыз бир үйдө жашап атабыз. Эмне болмок эле деп ата эне ушинтип ойлоп алат көбүнчө. Баарыбыз эле ушул жактан туулуп өсүп чоңойдук, бири-бирибиздин баарыбыз кемчилигибизди билебиз деп. Жок, андай эмес бул, такыр туура эмес. Кээ бир ата энелер ушундай сиңип калган, керек болсо ал баласы үйлөнсө деле аялынын көзүнчө деле кемчилигин айта берет. Бул өлтүрөт да, бул андан да жаман нерсе. Үйлөнүп бойго жетип калса деле, кээ бир ата энелер кызы күйөөгө тийсе деле, күйөөсү менен келсе деле, дагы кемчиликтерин айтып, шагын сындырып, ушинтип мамилесин бузат да. Жалпысынан бул бапта жашырганды үйрөнөлү. Ашкере кылып, айыбын ачып, айрандай кылып төгүп, кемчилигин баарын айтса, Аллах сактасын, шылдыңдаса, ошол мүнөздүн калыптанып, туруктуу болуп калышына ата эне өздөрү себеп болуп калат.